Vega компаниясы жоопко тартылгандын ордуна ошону таап чыккан адамды жоопко тартабыз деп сотко чакырып отурат. Бул эми кейиштүү абал. Улукбек мырзаны Vega компаниясы сотко бергени бул өтө адилетсиздик жана өйдө жактагы чоң бир паракорлордун системасы. Бул жерден Vega мамлекеттик деңгээлде бүт жанагы түшүп аткан акчалардын бардыгы мамлекетке түшкөн жок. Бул жеке кызыкчылык бир эле чөнтөккө түшүп аткан нерсе. Ошон үчүн мен солидарности водительдердин башын чакырып келем. Эгерде силер действительно төлөй албай атсаңар, давайте кошулалы. Бизге эмне кереги бар? Жана жигит айткандай чөөлөргө немелерди, койлорду кайтартып акыйкаттык болуш керек да. Уурусу күчтүү болсо эси доого жыгылаттан болуп, Vega компаниясы дагы үстүнө 100 000 сом кошуп, айып моралдык ущерб катары доо коюп атышат. Чындыгында коомчулукту тоноп аткан, коомчулуктун чөнтөгүн кагып аткан, карапайым элдин жонунан кайыштырып аткан компания бүгүн мындай бир жеткен чегине жетип, мындайча айтканда өздөрүнүн чегинен аябай эле ашынып чыгып кетти. Эл кыйналып, тишинин кирин соруп төлөй албай, бир акылга сыйбаган, бир логикага туура келбеген, эч бир экономикалык негиздемеге дал келбеген биздин ушул айыппулдар аябай эле ашыкча, аябай эле жогору. Биздин социалдык жашообузга эч кандай туура келбейт. Бирок ошондой болсо дагы бүгүн коомчулукту тоногон. Ошол эле Vega компаниясы 4-3 полосаны эле фиксировать эткенге мүмкүнчүлүктөрү бар ушул аппараттын. Бизде 4-5, 6 полосаларын ошол эле операторлордун мажбурлоосу менен, ручной настройка менен ушул 4-5-6 полосадагы кетип аткан нарушенияларды да тартып атат. Иш 16 июнга жылды. Анткени буга чейин берилген доо арыз орус тилинде болгон, а бирок жарыя болсо кыргыз тилинде. Ошондуктан доогерлер ошо доо арызды кайрадан кыргыз тилинде беришип, мамлекеттик тилде. Ошондуктан биз бүгүнкү даярдап келген кагаздарыбыз деле немен болуп калды. Ошондуктан биз деле убакытты сурадык. Анткени биз деле өзүбүз даярдаган кагаздарды да кыргыз тилинде, мамлекет тилинде бергендей мажбур болдук.